бир топ таланттуу кыз жигит улан кыздарыбыздын баарын уюштуруп сыймык Бекжандын ушул ата энесине үй алып берип коелу деген ушундай бир идея көтөрдүң эле. Бүгүн ошонун үзүрү болуп мына үйдүн ичинде турабыз. Сыймык сага сөз берели биринчи. Саламатсыздарбы? Бүгүн Кудай буйруп ошол көптөн бери биздин Кыргызстандын ичиндеги сыртта жүргөн алаталган сырт жүргөн мекендештер менен ниеттеш тилектеш болуп баштаган жумушубуздун Кудай буйрса аягына чыгып ушул имараттын ичинде турабыз. Ошого эң биринчилерден болуп келген ишеним өкүл атасы продюсер Мырзагүл болуп мага келишип анан чогуу чараны ушул ишти баштадык эле. Мына Кудай буйрса ошонун жыйынтыгы менен үйдү алып бүгүн ушул Бекжанга корон окутулуп үйгө тирөө кылып коелу деген максатта азыр чогулуп атабыз. Жаңы бүткөн үй. Көрсөтүп бир мындай басып көрсөтүп берип кой биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Мынакей бул жер эме кухня сыяктуу болуп калат да. Киребеш. Бул жер санузел эле, мына жагы эле кафелдерин жабыштырып бүттүк. Ушул жагы бүтө эле экен. Уста салып бир аристондорун койдуруп, мына унитаз, раковиналар койдуруп. Ай жакшы. Жагы неме кылдык. Бул жак болсо ошол дагы бир кичинекей бөлмө экен. Бекжан өзүнүн костюмдары турат. Бекжандын костюмдары, сүрөттөр илет бул жака. Кудай буйрса. Андан сырткары берде ошо инисине бөлмө кылдык. Мебелдерин. О мебелдердин баары жаңыбы? Мебелдер жаңы, баардыгы жаңы алынып келди. Бул жердин ичиндеги баардык каражаттар. Килемине чейин бүт. Килем пардаларынан бери Мырзагүл өзү барып тандап, Мырзагүл менен ишен сен бардыңбы? Мен айттым. Мебелдеринен бери мына алынып. Бул жерде дагы ушул Альянс мебель дегендин дагы колдоосу болду. Альянс мебель бул жагын деп. Бул жагын өздөрүнүн жасаган гана иштерин алышты. Мына ошол төшөнчү, идиш аяктарынан бери мына ошол үйдүн ичине кандай каражаттар кетет көрөрмандар өздөрү көрө түшүнсө керек. Кoro жайында сыртында банясы турат. Ал дагы өзүнчө бизнес. Бул тегеректе септигинде. Эң негизгиси бул үйдү Бекжан ошол өзү жактырып кеткен экен. Өзү жактырып кетти. Көзүнүн тилүүсүндө ошону алсак деп ниет кылып кеткен экен да. Ошого да басым кылдык. Мына көчөлөрдүн баары асфальтталган. Бир эмес эки мектеп бар экен. Андан кубандырган чоң айылдагылар, кошуналар да абдан сүйүнүп ушундай жакшы неме менен тосуп алышыптыр. Кече күнү көчүп келишти э. Үйдүн ичи жылуу. Сыртты азыр көрөсүздөр. Кудай буйрса көмүрлөрдү отту суузунан бери түшүрүп бердик. Кудай жалгасын, аябай жакшы иш болуптур. Ошол каражаттын баардыгы ошого жетип, буйрса эл алдында жүзүбүз жарып баштаган иш менен ушул арбагы ыраазы болсун. Кудай ыраазы болсун деп ушул ишке Силерге рахмат. Ушул силердин уюштурган ишиңерди колдоп берген эли журтубузга рахмат. Ыраазычылык. Жакшы иш болуптур. Кубанып турган убагыбыз. Жакшы. Мына бул жерде кичинекей коро жайында дагы бактары жетилип калыптыр. Монтип тети жакта Бул жакта очок кана бар. очок канасы бар экен. Бул жакта дагы ошо жайкысын кыргыз айтып коебузга. Жайкы кухня деп коебузга. Кухнясы бар экен. Вот ошол жакта жагылат экен. Бул жерде банясы турат. Тияктагы. Жакшы. Бул жерде ошол Бекжандын өзүнүн сүрөтүн илип коюшту. Мына ушундай иш чара болду, туугандар. Эми Шайырбек ар кандай нерселер неме кылышы мүмкүн. Эми баягы чогултулган акчага бизге кээ бирлер айтышты, баягы таптакыр кээ бирлер каражат которбогондор деле сынчы болуп кетишет мындай да. Анан эл оозунда элек ошончо акчага неме эле алып берип кетириңер. Этажга. Этаж үйдөн эле шарты менен. Мында бардык шарттары бар. Биринчиден ошол Бекжандын өзүнүн көңүлү толуп, баягы атасы экөө көрүп кеткенбиз дейт ушул үйдү дагы. Атасына да жагып ушул үйдү алсак деп бир неме алып кетишкен экен. Себептиги баягы дыйкан адам болгондуктан атасы ушул баягы талаа иштерине да ушул жер ыңгайлуу болмок экен деп ал жагын да караштыр. Анан экинчиден биз ал каражатка азыр шаарда аябай үйлөр кымбаттады. Бул жерде Бишкек шаарына карайт, 1-май районуна карайт.
bir bölmeli батир келмек да. Ооба. Bir bölme батирге бала чага менен тыгылтпайды деп. Анан ушул жер үйгө. Жаңы экен, бүт бардык Да, шартын эч ким түзүп жашайды. берипсиңер. Мебелинен бери алып берипсиңер, коро жайы бар экен. Мында ошо Менимче Мырзагүлдүн эмгеги бардык. сизге да чоң рахмат. Жок, биз эми баягы каражатты туура бөлүштүрүп аттык, ишенip көз айтып турдук. Анан мына төшөнчүдөн бери Мырзагүл өзү чукуп калыптыр. Ай, азамат. Аял киши да. Ооба. Бардыгын билет, мына пардалардан бери өзүнүн курсу менен мына момда болсун деп ыраазычылык айтабыз Мырзагүлгө дагы. Баарыңарга рахмат. Башынан баштап ушул Мырзагүл өзү билип, үйдү эң биринчи көрүп кеткенде дагы Бекжандын көз тирүүсүндө дагы ошо Мырзагүл көрүп кетип, кошулуп анан телефонду алып калган экен, буйрук экен. Ошол ниет тилектер, тилекке каршы баягы көз өткөндөн кийин ошол орундалып атат. Көз тирүү болгондо абдан жакшы болду, өзүнүкү дагы. Бирок айла жок экен. Ишке. Рахмат силерге. Баарыңарга рахмат. Рахмат. Сізге де рахмат. Рахмат.